Жаштардын демилгелерине мамлекеттик колдоо көрсөтүү колго алынган. Алсак, жаштар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2024 жылдын 30 сентябрындагы номер 595 токтому менен мамлекеттик жана муниципалдык максаттуу программаларга ылайык жаштардын демилгелерине мамлекеттик колдоо көрсөтүүгө конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо бекитилген. Бул жобо жаштар жарандуулукка жана бекенчилдикке, руханий адеп ахлактык тарбиялоого, интеллектуалдык чыгармачылык жана физикалык өнүгүүгө, сергек жашоо мүнөзүн калыптандырууга, ошондой эле жаштардын билим алуу муктаждыктарын канааттандырууга көмөк көрсөтүүгө багытталган мамлекеттик жана муниципалдык максаттуу программаларга ылайык жаштардын демилгелерине мамлекеттик колдоо көрсөтүүгө конкурс өткөрүүнүн тартибин аныктайт. Ага ылайык жаштардын, жаштар уюмдарынын, ошондой эле жаштарды колдогон жеке жана юридикалык жактардын демилгелерин мамлекеттик колдоо, мамлекеттик жана муниципалдык максаттуу программаларга ылайык жылына бир жолу конкурстук негизде жүзөгө ашырылат. Токтомду ишке ашырууга байланышкан чыгымдар маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине жаштар саясатын ишке ашыруу үчүн бөлүнгөн каражаттардын эсебинен жүзөгө ашырылат.